Күндүн өзөктүү окуяларын камтыган жаңылыктар программасы өз ишин баштайт. Студияда мен Алмагүл Эркебай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ала Тоо депутаттык тобу Ош шаарында аткарылып жаткан иштерге жогору баа берип, каланын өнүгүүсү үчүн кошумча каражат бөлүү вадасын беришти. Чечимди аткарылышын биз контролго алып, палатадан пленардык заседаниялардан көтөрөбүз. Жөө жүргүнчүлөр жана велосипедчендер үчүн жаңы мүмкүнчүлүк. Масалиев Кең көчөсүндө масштабтуу оңдоо иштери башталды. Шаар борбору кандай өзгөрөт? Азыр сон асфальт койсо болот. Кыргыз Кулпунайы тышкы рынокты багындыруудан 4 мезгил түшүм алуунун сыры эмнеде? Ол ушул жерден фурага жүктөлүп, анан чыгып кетет. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасында балдардын курагы 16 жаштан 18 жашка чейин көтөрүлдү. Төгүмдөр толугу менен бюджеттен төлөнөт. Ош шаарындагы масштабтуу курулуш жана инфраструктуралык долбоорлордун жүрүшү менен таанышуу максатында Жогорку Кеңештин Ала Тоо депутаттык тобунун мүчөлөрү шаарга келишти. Иш сапардын алкагында Ош шаарынын мэри эл өкүлдөрүнө каланын өнүгүүсүнө багытталган ири долбоорлор тууралуу кенен маалымат берди. Кала башчысы шаардагы стратегиялык мааниге ээ объекттердин курулушу жана келечектеги пландар менен тааныштырды. Депутаттар каржылоо жагынан аксап жаткан айрым долбоорлорду жеринде көрүп, аларды бүтүрүү үчүн Жогорку Кеңеште бюджеттик колдоо көрсөтүүгө убада беришти. Бул өзү 850 орунга ылайыкташкан мектеп болуш керек. 2,5 миң адам окуйбу азыр. 2600, 840. 2600. Каладагы Нышанов атындагы мектеп гимназиясына кошумча 450 орундук корпус курулат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Ала Тоо депутаттык тобунун Ош шаарына болгон иш сапарынын жүрүшүндө белгилүү болду. Аталган билим берүү мекемесинде 3000ге жакын окуучу билим алып, бир класста 30-40ка чейин бала окуйт. Став фондунан 10 мектеп уксаңар керек өткөндө. 10 мектеп башталды да азыр. 1-сентябрга республиканский бюджет өзүбүз менен биригип 7 мектеп, ошондо 17 мектеп. Уже азыркы жүрүп аткан 17 мектеп одновременно. Ошо Азамат 18 кылып коюн деп Азамат Алмазбекович. Эме аракет кылып атат. 18-нчи болот да сиздики. Шаардагы Озгур суу тазалоо бекетине караган 3000ге жакын абонент бар. Жалпы 600 км суу түтүгү тартылган болсо, анын ичинен 100 кмге жакын гана жаңыланган. Ошентсе да шаарды суу менен камсыздап келет. Мындагы түтүктөрдү толук жаңылоого ишкананын каражаты жетишсиз. Эми маселе Жогорку Кеңеште көтөрүлмөй болду. Жогорку Кеңеште сөз түшүп маселелерди кандай депутаттар көтөрүп ошол маселени чечкенге аракет кылабыз. Эми биз мындай айтканда бул жумуштардын баарын аткаруу бийлиги жасап келатат. Мындай айтканда биздин мамлекетибиз өнүгүү жолунда көптөгөн социалдык курулуштар болуп атат. Эми ошонун азыркы биз ушу таанышкан бала бакча мектептер боюнча да биз сөзсүз түрдө кайрылабыз. Шаар башчысы калаада жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча депутаттарга маалымат берди. Анда курулуш, жол тармагы, социалдык объекттер жана инвестиция тартуу боюнча маалыматтар айтылды. Бул болсо өзүбүздүн бюджеттен курабыз буюрса. Бул жана обл больницага кире бериштерде Оштурга кире бериште. Дайыма пробка билесиң. Аны жер үстүнөн өтмөк боюнча долбоорун жасашты. Бул болсо азыр жанагы жолдор баары бириккенден кийин Касымбеков, Осмонов, Алымбек Талка көчөлөрүн бириктирген жол түйүнү. Ал жактан достук чек ара өткөн бекети бар. Ошол жерден мындай быйыл баштайбыз. Эл өкүлдөрү жасала турган жумуштарды каржылоо маселелерин комитеттик жыйындарда колдоого даяр экендиктерин билдиришти. Делегация шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иш-чараларына да катышып, шаарга көчөт отургузушту. Фракциянын чечимине, депутаттык топтун чечимине сунуш берип атабыз. Азырдан жеринен мектепке барабыз. Элдин көйгөйлөрүн жеринен угуп, кайра ошол ар бир депутат өзүнүн сунушун берип, кайра биздин ошол топтун негизги чечими чыгат да. Ал чечимди аткарылышын биз контролго алып, палатадан пленардык заседаниялардан көтөрөбүз да. Депутаттар ар бир комитеттердин мүчөлөрү ар бири өзүнүн тийиштүү комитетиндеги маселелерди көтөрөт. Мисалы үчүн биз бюджет комитетиндебиз. Өзүбүз да колдон келишинче бүгүнкү айтылган көйгөйлөрдү ал жерде угузуп, кийинки жылкы бюджетке киргизүүгө аракет кылып сунуш беребиз. Жогорку Кеңештин депутаттары жергиликтүү тургундар менен да жолугуш өткөрүштү. Анда социалдык экономикалык маселелер көтөрүлгөн. Эртең ушул эле иш-чаралар Араван районунда уланып, бир катар имараттардын абалы менен таанышышат. Жана өнүктүрүү банктан, Азия өнүктүрүү банктан бөлүнүп аткан
Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. 30% кредит алып атсаң бул эми азыркы Ош шаарынын мэринин тапшырмасы менен Масалиев кен көчөсүндө масштабтуу реконструкциялоо иштери башталды. Жалпысынан 1,5 чакырым аралыктагы жөө адамдар өтүүчү жолдор толугу менен жаңыланат. Учурда эски асфальт катмарын сыйруу жана жерди тегиздөө иштери кызуу жүрүүдө. Бул долбоордун өзгөчөлүгү жөө жүргүнчүлөр үчүн гана эмес, велосипедчилер үчүн да шаар түзүлгөндүгүндө. Масалиев көчөсүнүн аягына чейин атайын веложол курулуп, шаардыктардын коопсуздугу жана ыңгайлуулугу камсыздалат. Мына коляска менен кантип жүрүшөт могу жерде. Азыр мына тротуарды оңдоп беребиз, бүт. Ушул жерден баштайсыңар Бекзат. Мына ушул жерден тротуарды баштап бүт барын заманбап мындай жакшынакай тротуарды оңдойбуз. Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдор бир типке келтирилип иреттелет. Күн мурун шаар мэринин рейдтик текшерүүсүнөн кийин маселе дароо чечилип, бүгүн курулуш иши башталды. Анда Масалиев жана Монуев көчөлөрүнүн кесишинен баштап, Разаков көчөлөрүнүн кесинишине чейин 1,5 чакырым аралыктагы тротуар жаңыланмакчы. Учурда адистер эски асфальтты сырып, жолдун четин жаңы катмарга даярдоо иштерин жүргүзүп жатышат. Долбоорго ылайык тротуардын турасы 3 метр түзүп, ага кошо көчөнүн башталышынан аягына чейин заманбап веложолдор салынат. Навай көчөсүнөн баштап сумдун астынан Ысак Монуевга чейин бир бети. Ал эми бул жак бети ошол Нурдан кафесинин астынан баштап Райымбеков көчөсүнө чейин каралган. Экөөнүн жалпы узундугу 1,5 километр. Буга чейин калаанын негизги проспектиси болгон Масалиев көчөсүндө тротуарлардын эскилиги жеткен. Аталган көчөдө жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылы басымдуу. Жол шарты биринчи очередь. Адамдарга удобство болуш керек. Эми мэриянын идеясы аябай жакшы болуп атат, сону курула берсин. Неудобство болуп, ушундай басканга вообще тоскоолдук жаратчу да көп нерселерчи. Азыр мына сонун асфальт кылып койсо аябай сонун болот. Жөө жүргүнчүлөр үчүн оңдоп койсо жакшы болот эле. Мынандай болуп чыкты. Оңдолгон нерсе жакшы да жаңыланган. Обязательно түзүлүш керек. Бул эң керектүү. Эми ыңгайлуу эле болчу, эми андан жакшы болсо андан да жакшы болмок деп ойлойм. Мындан сырткары шаардын 8 көчөсүндө 11 чакырым жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдор жаңыланууда. Анда тротуарларга таман таштар эмес, асфальт гана төшөлөт. Ага катар шаар бийлиги тротуар көйгөйүн чечүү үчүн жаңыртыла турган 41 көчөнүн ар бирине жөө өтмөктөрүн салууну пландаштырган. Жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдун абалын жакшыртуу, кеңейтүү шаардык мэриянын эң негизги пландарына киргизилген. Мына бүгүн уже баштагыла тротуарлар. Мындай борбордук көчөлөрдө бирөө да калбаш керек, бир да тротуар. Алмагүл Байгысы, Тейтле Балдыев, Ош ТВ. Алып келип турган аркы жагын бирок кайра улантты. Аркы жак бар го жана, ар жакта да улантышыбыз керек. Кыргыз кулпунайы өзүнүн өзгөчө даамы менен коңшу Өзбекстанды эмес, Орусиянын да базарын багындырууда. Соңку жылдары жергиликтүү дыйкандар өз түрүнүн заманбап технологияларын өздөштүрүп, түшүмдүүлүктү бир топ жогорулатты. Учурда Оштун талааларында кулпунай бышып, ички базарларга чыга баштады. Ал эми жакынкы күндөрү тонналаган таттуу мөмө Орусияга экспорттолот. Бул тармакта ийгилик жараткан жаш ишкер Жаныш Азамат уулу кулпунайдан 4 мезгил түшүм алуунун сырын тапкан. Ишкердин тажрыйбасы жана экспорттун келечеги тууралуу кененирээк Абдумалик Базарбаев токтолот. Дүйнө жүзүндө эң таза суулуу жер Кыргызстан. Климат Кыргызстан. Дүйнө жүзүндө эң высший сорт Столкен сорты деп коет мына сорт. Ошондо ушул сортту тандап, ушул технологияны тандап, ушу иштерди кылып келип атабыз. Кулпунай үзүп, базарды таттуу мөмө жемиш менен камсыздап келген Жаныш 22 жашта. Жаш ишкер заманбап технологиянын жардамы менен Кыргыз кулпунайы брендин түптөп 4 мезгил бою түшүм алууга жетишти. Бүгүн эле ал ички базарга 150 килограммдан ашуун жаңы үзүлгөн мөмөнү сатыкка чыгарды. Основной максат Тепилсада аз жерден көп прибыль, түшүм терүү да. Ошонун максатында жаңы технологияга өткөнбүз. Анан кийин өзгөчөлүктөрү. Бул жакта сорт башка болгондуктан дүйнө жүзүндө эң таттуу сорт, эң качество, эң вид боюнча дүйнө жүзүндө эң высший сорт Столкен сорты деп коет мына сорт. Ошондо ушул сортту тандап, ушул технологияны тандап, ушу иштерди кылып келип атабыз. Эмне айтканда эң корозу клубникаларды, Софиян сорт, он самый сладкий, кышта пышат, спросу жакшына, прям самый вот элитный магазиндар алат, базар албайт буну. Потому что элита калдырбайт да. Элита алып коет, и элитные люди ваши кушают это.
Мына мен уже 3 жылдан бери алам. Ооба, шу баладан алам. Вот клубниканын сорты жакшына, вкус отличный. Эмнеси жакшы буну? Турушу ham жакшы. 3 күн, 4 күнгөчө туруп берет. Вкус прям сахар кошуп, мед кошуп койгондой да. 2 жыл бою Европада миграцияда жүрүп, өз мекенинин мүмкүнчүлүгүн терең түшүнгөн жаш ишкер бүгүн өз айылынын сыймыгы. Ал чет жерден каражат, эң башкысы тажрыйба алып келген. Анын күнөсканасы жаңы технологиялар менен жабдылып, адам эмгегин аз талап кылчу шарт түзүлгөн. Бул айыл чарбасына болгон жаңыча мамиле. Бирок ишкердин эң башка жетишкендиги айылдагы туруктуу жумуш орундары дейт. Европада жүргөндө эми канча да бөтөн эл, бөтөн жер. Эң акыркы сорттогу адам болуп калат экенбиз. Анан ал нерсе эркек кишинин намысына тийгенде ойгонот экен да. Ал жакта заводто иштегенбиз да, ал жакта заводдорду көрүп, производствону көрүп, технологияны көрүп, значит бизде Кыргызстан аракет кылып калбасак, азыртан баштап эртең келечегибиз кыйын болуп калабы деп ошол жерден идеялар түзүп, акырын баштап кеткенбиз. Келип Ишкердин таладагы 1 гектарга жакын кулпунайдагы бышып калды. Жакында жалпы дыйкандар биригип 100 тоннага чейин Орусияга экспортко даярдашат. Көчөт боюнча дагы Кудай буйрса Кыргызстандагы именно ушул экспортко жарай турган көчөттөр жылдан жылга эскирип атат, түшүмдүүлүктө түшүп кетип атат. Ошонун проблемасын чечели деп, ошол экөөбүз Италиядан көчөт заказ кылдык. Ошол жерден көчөттү жерге тигип, отургузуп, ал жерден көбөйтүп, көптөгөн гектарлаган жерлерге көчөттү чыгарып, элге камсыз кылайлы деп атабыз. Ол ушул жерден фурага жүктөлүп, анан чыгып кетет. Түшүмдү сактоого логистикалык борборлорду куруу пландалып жатат. Орусияга жана Өзбекстанга көлөмдүү экспорттоо үчүн мамлекеттер аралык чек арада атайын жашыл коридор ачылат. Буюрса биз ушул Good Neighbors менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Бул жакын Кара Суу, Өзгөн, Аралан бүт эле райондорго ушул логистикалык борборлорду куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Соңку жылдары Кыргыз кулпунайына чет өлкөдөгү кардарлардын суроо талабы күч, 1 гектардан 10-15 тоннага чейин түшүм алып, 1,5 миллионго чейин киреше тапкан ишкерлер бар. Абдумалик Базарбаев, Тейит Тилебалдиев, Ош ТВ. Кытай жана Кыргызстан өлкөнүн бардык аймактарында чакан жана орто бизнесте колдоо максатында өндүрүш ишканаларын түзүүнү караган 250 өндүрүш линиясы программасын ишке ашыруу боюнча макулдашууга жетишти. Президенттин өзгөчө тапшырмалары боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев Кытайдын Шандун провинциясынын элдик өкмөтүнүн делегациясын кабыл алды. Кытай тарап Кыргызстандын акыркы жылдардагы экономикалык өнүгүүсүн жогору балап, аталган программаны жана башка тармактардагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Эми тергөөдөгү тинтүү жана далил буюмдарды алуу аракеттерин үзгүлтүксүз видеого тартуу менен жүргүзүшү мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Темирлан Айтиев сунуштаган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Долбоордун максаты тергөө процессин ачык кылуу, адам укуктарынын сакталышын жакшыртуу жана далилдердин бурмаланышына жол бербөө. Документте белгиленгендей, учурдагы практикада сүрөтчү эпизоддук видео фиксация толук көзөмөлдү камсыздай албай, талаштуу кырдаалдарга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан жаңы норма боюнча тинтүү процесси башынан аягына чейин үзгүлтүксүз видеого тартылат. Бул далилдердин ишенимдүүлүгүн жогорулатууга жана сот органдарына баа берүүдө жардам берүүгө багытталган. Эми милдеттүү медициналык камсыздандыруу 16 жаштан эмес 18 жашка чейин иштейт. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасында балдардын курагы 16 жаштан 18 жашка чейин узартылды. Бул жаш курактагы өспүрүмдөр үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Мыйзам жарандарды милдеттүү медициналык камсыздандыруу менен толук камтуу жана айрым категорияларга акысыз же жеңилдетилген медициналык кызматтарды камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. 25 апрелден 30 апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу тоол аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу бар. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жолдор тайгак болуп, муз тоңорун, айдоочулар унаалардын ортосунда кеминде 500 метр аралыкты сактоосу зарылдыгын эскертти. Мына ушундай маалыматтар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.